Мен ойлойм, ата-эне деген аябай катуу да кармаса болбойт деп. Анткени деген мындай болот, что баласы деген бир кичинекей эле ката кетирип алса, өз ата-энесинен коркуп айта албайт. Ошондуктан деген ата-энеси дагы, мугалим дагы негизи өзүнүн баласын байкап туруш керек. Анткени деген мындай болот, что ичинде бир аябай бир груз бар болсо, ал деген өзүнө айта албай, бирөө менен мындай любой эле адам деген бирөөгө өзүнүн проблемасынын баарын айтып койсо, кадимкидей жеңилдеп калат. Ошон үчүн аябай катуу кармап деле, коркутса деле болбойт деп ойлойм. Азыркы балдарды чынында эле мындай карап турсаң, эркелетсең, эрке өсөт дагы, баш бербей кетет чоңойгондочу. 9-класс болгондо эле уже чоң адам болот дагы, насыбай чегип, тамеки чегип, балдарга кошулуп кетип атат да. Негизинен ата-эненин азыркы замандагы балдарды катуу кармаганы эле оң деп ойлойм да мен негизинен. Катуу кармаш керек, бирок мынчалык бир жумада бир болсо дагы бир отуруп, сүйлөп, сурап койсо жакшы болот эле да. Сырдаша билиш керек. Может быть, мектепте дагы бир болот, проблемалар бар, ошон үчүн сурап билип турса жакшы болот эле. Жана мектепте дагы ар бир мектепте психолог бар болсо андан жакшы болмок. Чоң рахмат.